Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Жалпы мусулман журтчулугу Кудай таалам баарыбызга бекем иман, чын ден соолук, эки дүйнө бакытты алайын насип кылган болсун. Кезектеги сабагыбыз бүгүнкү айтыла турган тема жана козголо турган маселе арамзадалык, көрө албастык, ичи тардык, карасанатайлык, кызганыштык, жек көрүү мына ушул туурасында болмокчу. Тактап айтканда, биз эмнеге өнүгө албай жатабыз? Бизди өнүгүүдөн түздөн-түз биринчи кезекте тосуп турган нерсе бул ичкийдүүлүк, бири-бирибизге болгон көрө албастык, туура эмес сезимдер. Мына ушул качан көрө албастыктан биз арыла алсак, андай жаман адаттардан, илдеттерден өзүбүздү таза тутсак гана, анда эң биринчи кезекте жер үстүндө аны гүлдөтүп жакшы жашоого, бакубат турмушту түзүүгө оңтойлуу себеп түзүлмөкчү. Ошол эле убакта Кудайымдын купулуна толуп, ыраазычылыгына жетип, Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын татыктуу үммөтү боло алат элек. Ошол себептен бул ички оорулар бар, жүрөккө тиешелүү оорулар. Ошолордун көч башында мына ушул хасад деп коет, көрө албастык. Мына ушул көрө албастык деген эмне? Анын бул дүйнөдөгү акыреттеги зыяндары канчалык деңгээлде? Терс таасири тиет. Андан кантип арылып, кантип дарылансак болот? Анткени азыркы күндө адамдар көзгө көрүнгөн гана, сезилген гана оорулардан тазаланып, көзгө көрүнбөй турган мына ушул жүрөк оорулары, жүрөк ичинде руханий адамды өсүүдөн, адамгерчиликтен тыя турган ооруларга маани бербеген себептен жашообузда кыйынчылыктарга кептелип, жашообуз жакшыныкка өзгөрбөй атат. Ошол себептен баардыгыбыз тең ичибиздеги жек көрүү, хасад, туура эмес сезимдерди коюп, бир тууган катары, бир элдин жараны, мусулманчылык коому катары, жалпы адам баласы катары качан баркыбызга жетип кадырлай билсек, сабыр кыла билсек, Кудай таалам баарыбызга эки дүйнө бакытын бермекчи. Мына бул китеп имам Гозали Куддиса сиррух, ал кишиден Аллах таалам ыраазы болсун, имам Гозалийдин Арбаин фи усулуддин аттуу өтө баалуу эмгеги бар. Ошол жерде 243 бетинде ушул көрө албастык хасад туурасында сүйлөп атат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам, Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде, куттуу сөзүндө мындай деген: Ал-хасаду я'кулул хасанат кама та'кулун нарул хатаба. Бул хадисти имам Абу Давуд, имам Ахмад ибн Хамбал муснадында алып келген. Оттун ичине киргенде, от алоолонуп жанган от, албууттанып жанып, алоолонуп жанып, кандай, канчалык көлөмдө, өлчөмдө ага отун таштала турган болсо дагы, от өзүнүн алоолонгон, өзүнүн күчөгөн таризинде канча ташталган отундарды дагы кайсап жеп койгондой эле, күйгүзүп койгондой, көрө албастык сезим адам баласынын сооп, кайырдуу иштеринин бардыгын жок кылып коет дейт. Карасаңыздар бул жердеги салыштырууну. Демек, от алоолонуп жанган от кандай отун ташталбасын, отунду кайсап жеп койгондой эле, күйгүзүп койгондой, мына ушул көрө албастык сезими адам баласы канчалык жакшы иш кылбасын, кайырдуу сооп ишти кылбасын, элине, жерине, үй бүлөсүнө, мамлекетине, жалпы адамзатына кайырдуу сооптуу ишти аркалап жасабасын, ошонун баарын эч бир чоло жерин калтырбай күйгүзүп жок кылып коет дейт. Бул эң бир өкүнүчтүү абалга алып келип коюшу толук ыктымал экен да. Вакала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка бир хадисинде мындай дейт. Муни ибн Кутайба Уюнул Ахбар деген китебинде алып келген. Саласун ла янжу минхунна ахадун. Үч чоң илдет бар, үч чоң оору бар, руханий жүрөктөгү оору бар. Мына ушул үч чоң оорудан тилекке каршы эч ким сак саламатта калган эмес. Ар бир адамда бул оору бар. Табиятында жаратылган, болгону Кудай тааламдын соовун үмүт этип, адамдарга пайда алып келем деп ушул үч ооруну жеңе билсе, аны дарыласа, дарылоонун ыкмасынан өтүп туруп, ошол нерсени жеңе билсе, анда Кудайым бул дүйнөсүндагы, акыреттиндагы бейишке бөлөмөкчү дейт. Ал кайсы баарыбызда кездешкен үч оору десеңиз, биринчиси аззон дейт, туура эмес күмөн кылуу. Чоочулоо, шек күмөн саноо, күдүктөнүү, башка адам туурасында мындай бузук ойдо болуу, башкадан биякта турсун, үй бүлөлүк маселеде деле эч кандай бир далил болбостон туруп, мындай бир күдүк, шек күмөн саноого бир себеп жаралбастан туруп эле шайтандын тузагына түшүп, шайтандын жаман азгырыктарына кулак салып, ошол шек күмөнгө түшүү, бул Кудайым сактасын жаман нерсе дейт. Экинчиси вот тыйороту. Тыйоро деген ушул жаман бир жишаана деп коет. Алдын ала болуучу нерседен жакшылыкты күтпөй, мындай бир жаман бир жишаана кылып, жамандыкты күтө берүү.
бир нерсени жаман нерсеге божомолдоо, жоромолдоо, мына ушундай нерсе бул оору. Үчүнчүсү вал хасад. Мына бүгүнкү темабызга тиешелүү көрө албастык, ичи тардык, бирөөгө канасанатайлык кылуу, мына ошого окшогон ичи тардык, көрө албастык, хасад бул ар бир адамда кездешкен нерсе болгону, ошол туура эмес нерсени жеңе билүү мына ушул чоң эрдикти талап кылат. Мына ошол чоң жигиттикти, мына ошол чыныгайымдуулукту талап кылган нерсе, ибалыкты талап кылган нерсе. Васа ухаддисукум бил махраджи мин залика. Ошо хадистин улантысында келип атат. Ар бир адам баласында 3 оору бар болгон соң, руханий 3 оору коркунучтуу. Булардан кантип чыгарып, бул нерселерден кантип чыгып кетүүнүн, кантип дарылануунун, дабалануунун ыкмасын сиздерге айтып берем дейт. Иза зананта фала тухаққиқ. Эгер бир жаман шек күмөн кылып, күдүктөнүп, күдүктүү болуп, бирөөгө туура эмес тетир ойлоп жатсаңыз, фала тухаққиқ, ошо ойдун аркасында жаман иш аракеттерге барып алба. Аузун айтып, бисмилланы айтып, даарат алып, жакшынакай кайра өзүнүн абалына кайтып келип, туура күмөн кылуу дейт. Мына имам Абу Ханифа мазхаб башчыбыз айтат, динде туура күмөн кылуу бул эң чоң ибадат. Мейли ал адам канча жакшы иштерди аркылап кылбасын, элине, жерине, мамлекетине, адамзатына канчалык сооптуу жакшы ишти аркылап кылбасын, эгер оюну, күмөнүнү туура кыла албаса, анда эң чоң ибадатты аткарбаган болот. Ибадат бул 5 маал намаз менен, ажылык, орозо менен бүтүп калбайт экен да. Булар ошол ибадаттардын көч башында турган улуу маанидеги асыл ибадаттар. Бирок андан сырткары адамды адамгерчилик алып келе турган улуу сыпаттардын, ибадаттардын бири ар дайым туура күмөндө жакшы күмөн кылуу деген сөз. Кудайымдын өзүнө дагы жакшы күмөн кылуу. Кудайым ушул жакшы тилектериме жеткирет, эртеңки келечегим жакшы болот, жаркын болот деп, ушундай жакшы күмөндө жүрүү бул чоң ибадат болуп эсептелет. Кудай Таалам да айтат, пендем мен туурасында кандай ойдо, күмөндө болсо, мен ошого жараша тагдыр беремин дейт. Демек, ички пейилибизди түздөп, жакшы күмөндө болсок, Кудайым берекесин жаадырып, береке пайызын чачып коет. Ва ида татайярта фанди. Эгерде караңгылык доорунан калып калгандай, мындай бир жаман ырым-жырымдарга ишенип, мындай болуп калды, эми жолум болбой калат экен деп, ырым-жырымдын артынан ээрчип, туура эмес нерсени божомолдоп, жамандыкты күтпөстөн, Кудайга тобокел кылып, бел байлап, ошол кыла турган ишти татынакай майын чыгарып, майнабы чыга тургандай жакшынакай ошол ишке бел байлап алып кетиңиз дейт, кадам таштаңыз дейт. Жакшылык иштерде коркуп отурбаңыз, экиленбеңиз. Ошол бекем эрктүү, бекем ниет менен, кажыбас кайрат менен ошол ишти мындай көзүн билип, жакшынакай тыккан алып кетиңиз дейт. Ва иза хасатта, ал эми көрө албастык кылып, сизден дагы өтүп бараткан, сизден дагы кыйыныраак адамды көрүп, ичиңиз күйүп, кыйналып аткан болсоңуз, фала табги, ошол шариаттын чегинен чыгып кетпе, ошол сезимди жеңиңиз дейт. Азыр бул жерде келет бир аздайын, кантип дарылайбыз десе, ошондой жакшылыкты Кудайым мага да насип кыл деп, гыпта деп коет, суктануу көз караш менен караңыз. Ушул Кудай Таалам берген жакшылык, неамат, сый, кадыр баркы мындан биротоло жок болуп кетсин. Желкенден чуңкур өгөнсүн, элдин арасында шерменде болсун, тузакка түшсүн деген сыяктуу арам ойлордон алыс болуп, Кудайым мага берген жакшылыкты мага да насип кылсаң, мен да ийгиликтүү болсом, эли жериме пайдамды тийгизсем деп, айтор ошол кызганыч сезимине алдырып, чектен чыгып кетпеңиз, туура эмес иштерди кылып коюуга, шайтанга көмөкчү болуп коюуга жол тозуп, ага шайтанга бир шык берип койбоңуз. Өзүңүздүн нафсиңизди жеңиңиз. Чыныгы душман, ал сиз хасат кылып аткан адам эмес. Душман издеген адамга өзүнүн нафсиси жетиштүү душман. Мына өзүбүздүн кургур нафсибиз, алкымыбыз, мына ушул нерселер эң чоң душман болуп эсептелет. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллам, дабба илейкум даул умами qablакум, ал-хасад вал-багда, вал-бугдату хия ал-халиqa. Бул хадисти имам Тирмизи риваят кылып атат. Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: тилекке каршы Кудайга жалбарып дуа кылдым эле, мурдагы коом, мурдагы үммөттөрдүн ушундай бир айыккыс, оор жаракаттуу оорулары, руханий оорулары силерге өтпөсүн деп ынтызар болуп дуа кылдым эле, бирок тилекке каршы ушундай бир эки оору өтүп калды. Биринчиси хасад, көрө албастык, экинчиси багдо, жек көрүү сезими дейт. Бул ошол адам атабыздан бери иманы алсыз болгон, Кудайдан жүз буруп качкан адамдар котур таштын ичине катып, душманга, чыныгы душман, шайтанга, напсиге кул болуп, алардын тузагына түшүп, көрө албастык кылып, ошол ичтардык кылып, бирөөнү жек көрүү, бул мурдагылардан силерге өткөн эң бир чоң оору. Муну жеңгиле дейт. Вал бугдату хия ал-халиqa. Халиqa дегени мындай
адамдын чачы ооруп чачын алып коет го таз кылып, кудум ошол сыяктуу адамда эч кандай сооптуу, кайырдуу ишти калтырбастан жек көрүү сезими адамдын бүткүл жакшылыктарын кайсап жеп коет дейт. Жакшылыктарынан кырып тазалап коет дейт, жылтыратып коет дейт. Демек биз канча иштерди кылып атабыз, мунун баардыгы илгери үмүт менен да бул дүйнөдө дагы жакшылык болуп кайтсын, акыретте дагы бул анык нерсе, эч кандай шек күмөн жок. Акыретте да жакшынакай сооп болуп кайтса экен, Кудайымдын бир ыраазычылыгына жетүүгө, Кудайымдын бир жамалын жүзүн көрүүгө, пайгамбарларга шериктеш болуп жашоого, бейиште жашоого деген сыяктуу жакшы үмүт тилектерден тозуп кое турган нерсе биздин жүрөгүбүздүн ичиндеги туура эмес сезимдер экен. Демек ар бир адам башка бирөөгө сын такпастан, башка бирөөнүн көңүлүн оорутпастан, мына ушул мурдагылардан өтүп калган туура эмес илдет ооруну, руханий ооруну жек көрүү менен көрө албастыкты тыйышыбыз керек болот. Ва кала Закария алейхиссалам, биздин пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам, Закария пайгамбарга Аллах тааланын саламы, мээрими, тынчтыгы болсун, бул киши айткан экен, калаллаху таала, Аллах таала мындай деп айткан дейт. Өз коомуна айтканда убагында, ал-хасиду адувун ли ни'мати. Көрө албастык кылып, ичи тардык кылып, ар дайым эле кысыла берип, башкалардын, өзгөлөрдүн жакшылыгын көрө албай турган адам, Кудай таалам айтып атат. Мындай адам, көрө албай турган, хасад кылган адам, менин жакшылыктарыма, сый-урматтарыма, тартууларыма, ниъматтарыма душман болгон адам дейт. Кудайдын жакшынакай сыйга сыйын түшүнбөстөн ага душмандык кылган адам. Эми Кудайым сыйлап атса, дасторкон жайып берекесин берип атса адамдарга, ошол нерсени кабыл албаган кандай бул? Бул Кудайды теңин албаган адам болуп калат экен. Кызганбаган адам демек Кудайды теңин албаган, бучкагына теңебеген, мындай бир Кудайды Кудай катары сезинбеген адам экен да. Мутасаххитун ли кудаи. Андай хасад кылган адам менин тагдырыма, кадама, тагдырыма, жазмыш кылып бекитип берген тагдырыма каршы чыккан адам дейт. Гойру радин би кысматиллати касамту бейна ибади. Пенделердин арасына рызкы кылып бөлүп, ар бири өзү көтөрө ала турган деңгээлде таанышмандуулук менен, илим менен бөлүп берген рызкыма каршы чыккан адам дейт. Сиз кызганып не кыласыз? Ал адам сизден илимдүү, билимдүү, иштин көзүн билген болсо, демек ал адам ошончо мээнет кылган, ошончо Кудайым берип атат. Сиз ал адамды көрө албастык эмес, өзүңүздүн жалкоолугуңузду жемелешиңиз керек болот. Бүгүнкү күндө эркектер эркек сыяктуу боло албай, үй бүлөнү жакшы камсыздай албай, аял заты көчөлөп, ошол Орусияга чейин башка жерге мигрант болуп барып, ошол үй бүлөсүн каржылап калбадыбы? Эми биз башка бирөөнү кызганычты бияка коюп, эркектик намысыбызды ойготуп, ошол үй бүлөбүзгө тың болсок, ар бирибиз үй бүлөбүзгө бекем карап, балдарыбызга татыктуу тарбия берсек, иман менен өстүрсөк, Куран жаттатсак, анда кандай жакшы болот эле? Мамлекетибизди сүйдүрсөк, демек кызганычты козутуп, денеңизден ойготуп, башка бирөөнү кызгангандын ордуна өзүңүздүн жалкоолугуңузду, өзүңүздүн мындай бакылдыгыңызды, өзүңүздүн чабалдыгыңызды айтор, түркөйлүгүңүздү окшогон ар бир адамдын өзүнө жараша кемчилиги бар, ошол нерсени жеңүүнүн үстүндө болсок, Кудайым берекесин жаадырар эле. Ва алам дейт, мына бул жерде айтып атат Имам Гозали, аннал хасада харамун. Көрө албастык бул арам болот. Көрө албастык деген эмне? Көрө албастык деген башка бир адамдан Кудайым берген жакшылыкты ошол адамда жакшылык болбой калса экен, куруп кетсе экен, ушул адамдын бет бедери түшүп, кадыры төгүлүп, адамдар арасында түрү баса албай шылдыңга түшүп калса экен деп душманына каалабаган нерсени каалап жаман көрүп туруу, анда мына ушул хасад бул арам деп эсептелет экен. Же болбосо ау тухибба нузула мусибатин биги дейт, анын башына бир көйгөй түшсө экен, ушунун иши оңунан чыкпаса экен. Карасам эле иши оңунан чыгып атат, ден соолугу, мал мүлкү жайында, аман эсен, ушул бир нерсе болуп кыйрап калса экен, тукум үзүлүп калса экен деген сыяктуу шайтандын мындай бир кулакка келип азгырып, тымызын айткан сөзүнө ээрчип, алсыздык кылып, ушундай жаман нерсени каалоо бул хасад деп айтылат. Бирок көрө албастык дегенде адам өнүгүш керек да, өнүкпөсө болбойт да. Вала тахрумул мунафаса, бирок бирөө менен ат салышып, жакшылыкта ат салышып жарышуу бул арам болуп эсептелбейт. Жакшылыкта ат салышып жарышуу деген сөз бул гыпта деп коет шарият термининде. Гыпта деген башка бир адамга берилген жакшылык, сый-урмат, бир өзгөчөлүк мага дагы берилсе экен ошол адам сыяктуу, анда да болсун, менде да болсун деген туура ниет бул шариятта арам эмес дейт. Жакшылык иштерде ат салышыбыз керек. Биз жаман нерседе эмес.
Европанын башка жактын ошондой алардын өзүнө жарабай калган туура эмес агындысын, туура эмес сазга батып чирип кеткен башка нерселерин эмес, жугундусун башка нерсесин эмес. Ар бир үммөттүн, ар бир коомдун жакшы жагын алып, жакшы жактан өнүксөк эмнеге болбос? Ошол себептен жакшы жактан ат салышып жарышуу бул эң жакшы нерсе дейт. Эгерде бир гана учурда ошондой көрө албастык, бирок бул көрө албастык деп айтылынбайт. Бир эле учурда ушундай бир жаман көрсө болот экен, анда да жүрөктөн ошо кылып аткан ишин өзүн эмес адам качан эгерде ошол бир адам Кудай Таалам берген жакшылык, өзгөчөлүк, талант, чеберчиликти туура эмес арам нерсеге иштетип атса, бир зулумдукка иштетип аткан болсо, ошол учурда гана аттең туура эмес колдо ушул жакшылык баркталбай калды да деп, ошого бир жаман мындай бир көз караш кылып оңолуп калса экен деген кейиштүү көз караш менен гана ошол адамга ушинтип караса, ошол адамга тилек кылса болот дейт, оңолуп калсын деген максатта. Башка учурда болбойт дейт. Эми бул жерде сөздүн тоготери болсун, эмне себептен адам көрө албастыкка баш багат? Көрө албастыктын себептери кайсы? Эмне себептен адам мындай ичкүйдүүлүккө барат? 3 себеби бар. Биринчи себеп иммал кибру дейт, көрө албастык, текеберчилик. Адамда, ар бир адамда менсинүү, текеберчилик деген нерсе болот экен, Кудайым сактасын. Ошол текеберчиликти жеңбесе, өзүнүн пенде экендигини, Кудайым жараткан бир жаратылынган маклук деп коет, ошондой жаратылынган заттардын бири алсыз зат экендигин моюндап, туюнганда гана текеберчиликти жеңе билет. Билесизби, адамдын нафсиси мына могу нафси. Ушундай нерсе экен. Маулана Жалалуттин Руми Куддиса сирру ал киши айтат: "Иннан нафса мин касратил мадихи татахаввалу иля фир'аун." Адамдын нафсиси аны тарбиялап, тизгиндеп, тизгинин тартып турбай эле адалга да, арамга да, оңго да, солго да кенен кое бере турган болсо, чылбырды тизгинди кенен койсо, анан көп мактай бере турган болсо, текеберчиликтин көп мактоонун аркасында нафси фараонго айланып кетет дейт. Бул дегени мен Кудаймын дегенге барат деген сөз да. Биринчи себеби көрө албастыктын себеби. Эмне себептен адам көрө албастык кылат? Текеберчилик себептен. Текебер адамдын кылган ибадаты кабыл болунбайт. Шайтандын түбөлүк шайтан болуп аталып калышы дагы, түбөлүк тозокко түшүп калышы да ушул себептен улам болот. Экинчи иммал адавату, душмандык. Экинчи адам менен араздашып калат, ортосунда бир келишпестик, туура эмес бүтүмгө келип калат дагы, ажырым пайда болуп, ошол душманчылык себептен жаман көрүп атат. Биз бир улут болсок, динибиз бириктирип турса, адам болуп турсак жер үстүндө, ошондой инсаният бөлүшө албаган эмне нерсе бар? Ар бир ополтоодой нерсени жакшынакай компромисске түшүп, жакшынакай сөз менен, жакшынакай бир туура кабыл алуу менен душмандыктарыбызды жоюп, бара турган жерибиз бир, кыла турган ишибиз бир, мамлекетке кошо турган салымыбыз бир болгондон кийин ортодогу душмандыкка жол бербешибиз керек болот. Үчүнчү көрө албастыктын себеби имма хубсун нафс дейт. Адамдын нафсиси туура эмес нерседе тарбияланып, мындай кара өзгөй напси болуп калса, кара өзгөй напси адамга эч качан жакшылык каалабайт. Тозокко алып киргенге чейин аны кой бербейт дейт. Напсинин бузулуп, кара өзгөй болуп калгандыгы адамды жакшылыкка алып барбайт дейт. Из ябхалу би ни'матиллахи таала ала ибадихи мин гайри гharadin lahu fihi. Эч бир себеп жок туруп эле ар бир жакшылык ээсини көрө албай эле ичи тарый берет дейт. Заманбап азыркы медицина илиминде бул тастыкталды. Эң көп рак илдетине, айыккыс илдетке чалдыккан адамдар мына ушул биз сөз кылып аткан ич таардык, хасат, көрө албастык себептен ооруган адамдар. Көрө албай ичин мындай кысып жүргөн, тарып жүргөн, кенен замананы тар кылып алган адамдар эрте эле өзүн өзү ооруга чалдыктырып кое турган адамдар болуп калат экен тилекке каршы. Эми устаз имам Гозали, Аллах Таала бул улуу инсандан ыраазы болсун, Чубак устазыбыздан, Абдыгапар устазыбыздан, жалпы эле мусулман маркумдарынан ыраазы болгон болсун. Бул киши айтып атат, даарылануу жолу бул нерсе дейт, эки нерсе менен гана даарыланат дейт. Биринчиси ошол илим менен, илим билим менен, экинчиси амали иш жүзүндө ушундай бир жон териси менен аткарып даарыланат дейт. Илим жүзүндө деген кандай? Илим жүзүндө дегени ошол көрө албастык, бул жаман илдет көрө албастык кылып аткан ичтар адамдын өзүнө зыян туудурат дагы, берки көрө албастык кылып аткан адам бар го, жакшылык ээси, ага эч кандай зыяны деле тийбейт, ага пайдасы эле тиет дейт. Зыяны тиет дегени бул адам ар дайым жан дүйнөсү сыгылып, кысылып, өзүн өрттөп жок кылып, рак илдетин алып барат дейт. Берки жакшылык адам болсо, ага эч кандай зыяны тийбейт. Анткени ал адамга көрө албастык кылып, анын акысына кирип бушактап сүйлөп коет, артынан туура эмес сөздү айтып коет, туура эмес жорукчосундарга барат. Мына ушулар
Ал адам эртең кыяматта айтат экен, сен мени жамандагансың, кел эми жамандагандын ордуна соомду бер, сенден талап кылам деп Кудайым диги жамандаган адамдын сообун берки жамандалып жаткан акысына кирген адамга алып берет дейт. Ал адамга пайда гана алып келет, зыянын тийгизбейт, өзүн өзү гана өрттөп жок кылат дейт, Кудайым сактасын. Бул дүйнө акыреттеги зыяны. Бул эми илимий зыяны да ушинтип билиш керек. Ал эми амал жүзүндөгү зыяны кандай болот? Амал жүзүндөгү зыяны ар бир ошол көрө албастык кылган адамдын сообу, кылып аткан иши шариятка каршы келет дагы. Ал адам эч качан андай адамда дос болбойт, жоро дос деген болбойт, иши оңунан чыкпайт. Кудай Таалам андай адамды жек көрөт дейт. Кудай Таалам баарыбызды ушул ичкүйдүүлүк, туура эмес, арам сыпаттардан алыс кылган болсун. Эгер биз эли жерибиздин, мамлекетибиздин оңолуусун кааласак, жалпы адам катары өмүр кечирүүнү кааласак, ушул ички оорулардан арылышыбыз керек. Демек бул бар нерсе экен жаман оору, ошол нерсени жеңишибиз керек. Адам болгондон кийин Кудай Таалам күч кубат берген, эрк берген, ошол эркти туура жолго пайдаланышыбыз керек болот. Кудайым баарыбызды ооматтуу, бакыттуу кылсын, шерменде кылбасын.